Саламатсыздарбы? Менин атым Нурсултан Эсенов. Мен өзүм кесибим боюнча агроном инженермин. Биз азыркы турган теплица, бизде тажрыйба жүргүзүү максатында салынган теплица. Бул жерде акыркы технологиялар боюнча салынган теплица. Бул жерде тамчылатып сугаруу, жана ошондой эле аба алмаштыруу, жылытуу системалары менен. Теплицада азыркы күндө кыш мезгилинде жашылчалар өстүрүлүп жатат. Бул жерде помидор, бадыраң жана башка өсүмдүктөр. Булар азыр сугаруу, тамчылатып сугаруу системасы менен сугарылып жатат. Азыркы күндө тамчылатып сугаруу өтө актуалдуу болуп жатат. Себеп дегенде тамчылатып сугаруунун өтө көп жакшы пайдалары көп болуп жатат. Ошол себептен тамчылатып сугаруу абдан эффективдүү. Тамчылатып сугаруунун негизги пайдалары бул суудан эконом болот эң биринчиден. Андан кийин тамчылатып сугарууда өзүбүзгө керектүү азык заттарды дагы тамчылатып сугаруу менен чогуу өсүмдүктөргө берүү шарттары түзүлөт. Жана ошондой эле тамчылатып сугарууда биз ар бир өсүмдүккө өзүнчө ар бирөөнүн өзүнүн түбүнө, тамырына сууну бере алабыз. Жана ошондой эле жумушчу күчү көп талап кылынбайт. Бул жерде крандарды ачып туруп эле бизге керектүү жерлерди сугарып алсак болот. Тамчылатып сугарууда жана ошондой эле бул жерде ото чөптөрдүн чыгуусу дагы аз болот. Себеби тамчылатып сугарууда суу өсүмдүктүн тамырына гана берилгендиги үчүн башка ашыкча жерлер суу сарпталбайт дагы, ал жерлерге ото чөптөрдүн да чыгышына тоскоолдук болот. Ошол себептен тамчылатып сугаруу абдан эффективдүү. Азыр мен сиздерге эми ошо тамчылатып сугаруу системасын кантип куруу жана ошондой эле ошо системалар боюнча бир сыйра түшүндүрүп кетейин. Негизинен тамчылатып сугаруу системасын куруу негизинен өтө жөнөкөй. Аны бардык эле адам кыла алат. Көпчүлүгүбүз ойлошубуз мүмкүн, негизи буну атайын өзүнүн специалисттери муну үйрөнүп алуу өтө жөнөкөй. Тамчылатып сугарууда эң негизги керектелүүчү нерселер биринчиден мынакей суу сактоочу жай. Бул бочка болушу мүмкүн, ар кандай бассейн да болушу мүмкүн, атайын жана суу сактай турган суу сактагычтар болушу мүмкүн. Ошолордон биз сууну, негизги булагын сууну алабыз. Сууну бияка топтоп алып, андан кийин сууну биз мындай бочкадан шлангтар менен өсүмдүктөргө беребиз. Анан бул жерде негизи моторчик коюп койсо да болот, насос. Же болбосо өзүнүн самочок менен, өзүнүн басымы менен дагы бийик жерге коюп, өзүнүн басымы менен сууну өсүмдүктөргө берсек болот. Өзүңүздөр көрүп жаткандай, бул жерде азыр бизде ошо насос коюлган. Бирок бизге азыр насосту деле көп иштетпейбиз, себеп дегенде өзүнүн басымы, бул жерде 5 тонналык бочка, өзүнүн басымы деле жетет. Анан бул жерге негизги эмелерден бул жерге азык зат куюлуучу бочка да коюлган. Бул жерге биз өзүбүзгө керектүү азот, фосфор, калий жанагындай макро, микро элементтерди сууга аралаштырып тамчылатып сугаруу менен бирге чогуу өсүмдүктөргө берсек болот. Анан бул жерде насостор коюлган. Насос бул эми баягы биз эме себептен койгонбуз, бул басым жетпей калышы мүмкүн деп, бирок азыр бизде басым жетип атат. Андан сырткары мындай фильтрлер коюлган. Фильтрдин коюлган себеби да бул негизинен тамчылатып сугарууда бул шлангдагы ошо тамчы түшө турган тешиктердин бүтөлүп калуусу, суунун өтүшүнө тоскоол болбосу үчүн ушундай фильтрлер коюлат бул жерге. Фильтр эми грубый фильтрлер, чоң жанагындай мусорлар суу менен чогуу келген шлангка кетип калбоо максатында. Анан бул жерде негизги магистральный труба кетет бул жерде. Магистральный трубадан анан биз ар бир рядка өзүнчө крандарды коюп шлангтарды койгонбуз. Бул жерде мына бочканы алып келдик, койдук, ичине сууну толтурдук. Анан бул жерде мындай кран коебуз. Бул кран баягы аварийный кран. Бул кран менен бочкадагы, резервуардагы суу өсүмдүктөргө кетет.
Бул кран азыр ачык турат, мына жаап коебуз. Жаап койгондо болду, бүт суу өчөт. Сууну ачтык, главный магистральды ачтык. Сууну ачканда суу келет дагы насоско келет. Бул насос өзү басым шлангтарда басым толгондо өзү өчүп, басым азайганда кайра өзү иштейт. Автоматический насос бул. Анан бул жерге чейин дагы карасаңыздар, бул жерде дагы бир бочка турат. Бул бочка азык зат берүү бочкасы. Биз тамчылатып сугаруу менен бирге, суу менен бирге азык заттарды беребиз. Азот, фосфор, калий, макро жана микро элементтерди сууга эритип, аны менен биз тамчылатып сугарууга беребиз. Бул жерде да мынакей кран бар. Бул кран менен регулировка кылабыз, ачып жаап. Муну менен суунун аз көбүн дагы контролдоп койсок болот. Азыраак берсек де болот, көбүрөөк берсек де болот. Анан бул жерде фильтр турат. Бул грубый очистканын фильтри. Дагы азык затты аралаштырып жатканда жанагындай мусорлар кирип кетсе, ошо бул жерде фильтрге фильтр кармап калат дагы, жака таза суу кетет. Таза суу бизде тамчылатып сугарууда тешиктердин бүтөлүп калбашына негизги ошо эме болуп саналат. Анан бул жерде келип туруп, бул жерде эме бар. Негизги магистральный труба кетти бул жерде. Магистральный труба. Бул труба негизи бизге калың койгонбуз. Муну ичке да койсо болот. Эми бул жерден мынакей келип туруп, анан бул жерде мына катарларга шлангтар кетип атат. Бул капельный шлангтар. Бул шлангтар Турциядан келген. Өзүнүн даяр тешиги менен бул жашылчаларга көбүнчө колдонулат, даяр тешиги. Мунун ленточный да бар. Бул биздеги азыр катуусу. Бул жерде биз атайын хамуттар менен краннарды койгонбуз. Ар бир кранды биз контролдой алабыз. Мисалы, бул краникти ачсак, мынакей суу кетти. Бул рядка суу кетип жатат азыр мынакей. Бул ряд кереги жок болсо, мисалы, бул рядта помидор болсо, бул рядта бадыраң болсо, мисалы, бадыраң көбүрөөк сууну талап кылат деп, бадыраңга ачып койсок болот, помидорду жаап койсок болот. Мынакей, эми буну жаптык. Муну ачсак, эми буга кетет. Ушинтип контролдой беребиз. Суу негизи бул ленточный шланг менен өзүнүн тешиги бар мына. Бул шлангтарга басымдын деле өтө көп мааниси жок. Негизи бул шланг толуп турса эле суу тамчылай берет. Бардык жагына бирдей тамчылайт. Абдан жогорку басым же болбосо андайдын деле кереги жок. Жогорку басымдар көп жерлерге же болбосо жанагындай бакчаларда басымды туура эсептеп, ошо басымга жараша шлангтарды кое бериш керек, же болбосо насос коюш керек басымга жараша. Эми мынакей бул жерде рядтарга кеткен аягына чейин. Биз эми бул жерден ачабыз краникти. Краниктерди ачып, бул жерде краниктерди ачып болду. Ошо менен жумушчу күчү дагы талап кылынбайт. Мисалы, могул бир жатты сугарыш үчүн бир киши аягына чейин контролдош керек болмок. Мисалы, арык менен сугаруу болсо, бул жерде бир киши 10 сотыкты өзү эле бир кранды ачып эле сугарып кое алат. Жеңил. Мен азыр сиздерге тамчылатып сугарууда колдонулчу каражаттарды көргөзүп кетейин. Бул жерде мынакей. Биринчиден сиздерге азыр бул ПВХ шланг. Бул диаметри 16-лык шланг. Бул шлангты биз көпчүлүк учурда бак-дарактарды тамчылатып сугарууда колдонобуз. Бул шлангта өзүнүн атайын тешиги болбойт. Бул шлангка биз моундай болгон форсункаларды колдонобуз. Бул өзүбүзгө керектүү өлчөмдө, мисалы, бактардын катар аралыктары канча болсо, ошого жараша бул форсункаларды тагып кое алабыз да. Бул форсункалар дагы тамчылатып сугарууда колдонулат. Булардын өзүнүн тешиктери бар атайын. Муну биз тешип, өзүбүз каалаган өлчөмдө кылып коюп алабыз. Бул көпчүлүк учурда бак-дарактарда, алма, алмурут жана башка бактарды сугарууда колдонулат. Ал эми экинчи шланг, бул шланг ленточный капельный шланг деп коет, орусча айтканда. Бул шлангта атайын даяр өзүнүн тешиктери бар. Бул тешиктер ар кандай болот, мисалы 20 сантиметр, 30, 40. Биз кайсы культураны өстүрүп жатсак, ошого ылайыктап, катар аралыгына ылайыктап өзүбүз тандап алабыз.
Буларда атайын өзүнүн фильтрлери менен даяр тешиктери бар. Булар анан ленточный. Бул дагы жакшы колдонулса 3-4 жылга чейин колдонсо болот. Муну жыйнап кайра кийинки жылга да колдонууга болот. Бул шлангдын жакшы жери, бул шлангга өтө баягындай басымдын деле кереги жок. Анан буларды биз момундай болгон атайын өзүнүн крандары менен кошобуз. Бул крандар негизги магистральный турбага кошулуп, ал турбадан бизге канча шланг, канча катарыбыз болсо, ошо катарларга крандарды коебуз дагы. Анан ар бир катарга бул шлангдарды чоюп алгандан кийин мындай кылып эле кошуп туруп негизги шлангга туташтырып салабыз. Бул ушундай болуп туруп өсүмдүктөргө момдайынан болуп жатат. Бул жерден негизги магистральный труба кетет. Ошо булардан анан өсүмдүктөргө керектүү сууну бере беребиз. Анан бул жерде негизги магистральный труба көпчүлүк учурда 32-нчи труба колдонулат. 20-нчы трубада колдонсо болот. Андан ичке трубаларды колдонууда бул жер мешайт этип тоскоолдук жаратып калышы мүмкүн. Ошол себептен 20дан өйдө трубалар колдонулат. Биздин өзүбүздүн жерибиздин канчалык чоңдугуна жараша трубанын калыңдыгы дагы өйдө көтөрүлүп кете берет. Андан сырткары бул жерде дагы мындай эмелери бар, резиналары. Бул жана уплотнитель деп коет. Буну тагып туруп биз магистральный турбага такканда бул сууну кой бербеш үчүн ушундай резиналар да бар. Бул каражаттар азыр Кыргызстанда бардыгына эле жеткиликтүү. Базарларда ар кандай жана айыл чарба товарларын саткан магазиндерден тапсак болот. Өзүңүздөр билгендей, тамчылатып сугаруу негизинен Израиль өлкөсүндө, Турция өлкөлөрүндө жакшы өнүккөн. Ошол жерлерден келген каражаттар булар. Буларды азыр Кыргызстандын бардык жерлеринде эле жеткиликтүү болуп калды. Ошол негизги колдонуучу каражаттар өтө жөнөкөй. Үйрөнүп алса бардык адам жасай алат деген ойдомун. Мынакей сиздерге кантип тамчылатып сугарады шлангды кантип кошобуз, ошол жөнүндө бир аз маалымат бере кетейин. Бул жерде биздин бул эми атайын көргөзмөгө шланг алдык. Бул шланг 32-нчи диаметрдеги шланг. Бул шлангды биз негизги шланг деп алабыз. Бул магистральный шланг. Буга бизге ар бир жатка кете турган суу келет. Анан бул шлангга мындай тешип алабыз атайын. Буларды атайын тешүүчү аппараттар менен дрель, шуруповерт сыяктуу атайын насатканы салып тешип алабыз дагы. Анан бул краныбызды алабыз. Бул кран ар бир жатка коюлат. Бул атайын даярдалган тешикке мындай салып алабыз дагы. Анан биягда өзүнүн фиксатору бар. Ошо менен бекитип алабыз. Өтө жөнөкөй мынакей. Тез. Муну бекитип алабыз дагы. Мында мисалы 5 ряд болсо 5ти мисалы. 5ти тагып алабыз. Анан бул ленточный шланг азыр. Ленточный шланг. Муну көрүнүп жатса, бул жерде тешиктер 20 сантиметрден. Бизге мисалы өзүбүздүн культурабыз катар аралыктары 20 сантиметрлик өсүмдүктөргө коюп жатсак, муну алабыз дагы. Бул жерде краникке туташтырабыз. Муну ысытып дагы кийгизип алсак болот. Мынакей муну киргизгенден кийин фиксатор менен карматып коебуз. Болду, бул чыкпайт эми. Эми муну биз ар бир жатка тагып алгандан кийин аягын мындай кылып бекитип алабыз. Өзүнүн учунан кесип алабыз мындай кылып. Кесебиз дагы ленточныйда 1-2 жолу бүктөйбүз. Кесип алган өлүкчөсүн алып келебиз дагы. Ошо кийгизип коебуз бул жерин. Кийгизгенден кийин болду, бул жер уже заглушка. Өтө жөнөкөй. Аягын ушинтип бекитип салабыз дагы. Эми бул жерден суу келгенде кранды ачтык, суу тамчылайт. Булардан. Окей. Өтө жөнөкөй. Ошондой эле бул жерде
бактардыкын көргөзүп кетейин. Бактар дагы ушундай эле. Крандары кичине башкача болот булардын. Бул кранды дагы бул жерге бекитип алабыз. Жанакы бул кранга резина коюлат. Бул кран кичине башкачараак. Базарда мындай да крандар бар. Бул кранды уплотнитель атайын резинасы болот. Өзүн теше турган өзүндө аппарат бар. Тешип муну кийгизип уплотнитель менен бекитебиз дагы. Бул шлангды алып келебиз дагы, бул шлангды бул жерге бекитебиз. Шланг бекигенден кийин мисалы бактарыбыз 2 метрден, 3 метрден болушу мүмкүн. Же болбосо 1 метрден болушу мүмкүн. Ошол себептен биз буларды өзүбүзгө ылайыктуу кылып тешип форсункалар тагып коебуз. Бир бакка 2-ни, 3-тү, 1-ди өзүбүз каалагандай өлчөмдө тагып, өзүбүз каалагандай өлчөмдө санда тагып алсак болот. Өтө жөнөкөй булар. Үйрөнүп алыш өтө жөнөкөй. Бактарга коюлуучу шлангдын аягын кантип бекитебиз заглушканы. Бул да өтө жөнөкөй. Мынакей. Аягына келгенде муну бүктөйбүз дагы. Бул жерге зым менен же болбосо өзүнүн фиксатору да бар. Бекитип салабыз. Бекиткенден бул жер уже заглушка, бул жерден суу чыкпайт. Өтө жөнөкөй. Муну зым менен же болбосо өзүнүн заглушкасы менен дагы бекитип койсок болот. Бул жерден уже суу чыкпайт. Тамчылатып сугарууда биз эми шлангдарды, бул жерде колдонгон шлангдарды жерди айдоодо же болбосо кышкысын жыйнап, складка же болбосо сактоочу жайларга сактап койсок болот. Муну сактоо өтө жөнөкөй. Негизи суулардан бошотуп, эң биринчиси басым менен, насос менен, аба басымы менен үйлөтүп салсак да болот. Же болбосо сууну өчүрүп салсак өзү деле суу тамчылап бүткөндөн кийин муну жыйнайбыз. Жыйнаганда эми баягы катуу шлангдарды оройбуз. Катуу шлангдар баягы сынып калбаш үчүн, мисалы суукта сынып калышы мүмкүн, ошол себептен ороп жакшынакай баягындай нымдуу эмес, кургак жерде сакташыбыз керек. Анан лентичныйларда болсо атайын лентаны чогулта турган өзүбүз жасап алсак да болот. Лентаны да тоголоктоп түрүп алып, аларды кайра эмдиги жылы да колдонсок болот. Эң негизгиси суу калбаш керек. Суу калса өзүңүздөр билесиздер, кышкысын тоңуп калышы мүмкүн. Же болбосо баягы жыйнап атканда сындырып албаш керек эң негизгиси. Ошол кургак жерде, караңгы жерде сакташ керек. Бул постоянно да баягы күндө тургандыктан күн менен негизи кургап, ошолордон эле эскирип кетиши мүмкүн. А так мисалы катуу шлангдар 5-6 жылга чейин, 10 жылга чейин колдонсо болот, жакшы сакталса. Ал эми лентичныйлар болсо 2 жылдан ал деле бир 2 жылда 3 жылга чейин колдонсо болот. Жылына жаңы сатып албай, ушуну бапестеп, жакшы сактап 4-5 жылга чейин колдонсок болот. Негизинен тамчылатып сугарда жогоруда айтып кеткендей, бул жерде тамчылатып сугаргандан кийин ото чөптөрдүн чыгуусу аз болот. Себеп дегенде суу бир гана жерге өсүмдүктүн жанына, тамырына тамчылайт. Ошол себептен башка жерлерге суу тамчылабагандыгынын себебинен бул жерде эч кандай ото чөптөр чыкпайт. Мына байкаганыңыздардай бул жерде азыр бадыраңдарда лишний ото чөптөр жок. Бул жерде ото чөптөр деле алынган эмес негизи. Бул жерде өсүмдүктүн тегерек чети кургак болгондугу үчүн ото чөптөр да чыга албайт бул жерде. Ошол негизги өзгөчөлүктөрү десек болот, негизги тамчылатып сугаруунун. Бул жерде эми шлангдар негизинен түз жатыш керек. Шлангдар түз жатканда бардык тешиктерде суу тамчылайт. Эгерде мисалы жер шарттары ар кандай болушу мүмкүн. Ошол жерге биз эңкейишке каратып шлангдар ташташыбыз керек.
эгерде биздики аяк жагы өйдө болуп калса, анда аяк жагына суу жетпей калышы мүмкүн. Ал жерде басым менен биз контроль кыла алабыз. Эгерде мунун аяк жагы бир аз өйдөрөөк болуп калса, биз значит басымды бере турган насос коюшубуз керек болот. Ошол себептен биз жер шартына жараша болушунча эңкейиш жерге карап шлангтарды түз жаткандай кылып ташташыбыз керек.